Имам Матуриди менен Ашари акыйдасынан бөлөк дагы кандай акыйдалар барбы? Бар, мындай. Жашыл көчөт китебимде шуну укмуш кылып түшүндүрүп жазганмын да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан өттү. Өткөндөн кийин ишеним маселесинде сахабалар ошону карманып келди. Сахабалардан имам Абу Ханифа рахимахуллах чоң табийиндерден алып, өзүнүн шакирттерин өткөрдү. Ал кишилер шакирттери дүйнөзүнө фикх менен кош акыйданы таркатышты. Ошентип Орто Азияда Самарканд имам Матуриди рахимахуллахка бул акыйда жетти. Устаздан устаз шакирт илимий санжыра менен Орто Азиядан. Ал эми араб өлкөлөрүнөн болсо имам Абу Али Ашари деп, ал киши Абул Хасан Ашари, ал киши бияктан чыкты, чоң алымыбыз. Имам Матуриди рахимахуллах 333 кайтыш болгон жыл 330-жылы кайтыш болгон, 4-жылы. Имам Ашари рахимахуллах 324 324 мындай экөө бир убактагы доордош адамдар болгон. Так жолукту жолукпады, так маалымат бизге азыр жете элек, тарыхый булактарды казыш керек, бирок бир учурда Аллах Таала эки алымды чыгарды. Суроо болот. Матуриди деген эмне? Пайгамбарыбыздын эле кармана бербейсиңерби дейт. Имам Матуриди, имам Ашари рахимахуллахтордун акыйдасы ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйдасы. Анда эмнеге Матуриди деп аталып калды? Эмгегин баалаш үчүн гана. А болбосо Матуриди деп айтпай деле койсоңуз болот. Ханафилер акыйдасы, Ахлу Суннанын акыйдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйдасы десеңиз да жарашат. Бул жерде эмгек билдирүү. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хаяти хайрун лакум ва мамати хайрун лакум." Менин тирүүлүгүм силер үчүн пайда, менин кайтыш болгонум да пайда дейт. Бирок ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан алыстаган сайын адашкан агымдар көбөйө берген. Мына сиз 2 күндөн бери, 3 күндөн бери Му'тазиле деген агымды билдиңиз. Акылга салып бүт нерсени, туура келген текстти да бурмалай беришет. Гректердин философиясынан таасирленип. Адашкан агымдар шунчалык күчтүү чыккан. Эмнеге? Мадинадан Али радhiyallahu anh халифа падышачылыгында Мадина тынч турсун, саясаттын диний башаламандыкка жол берилбесин деп Ирак мамлекетине Куфа, Басрага көчүргөндө, ошол жерде илимий ислам цивилизациясы марказы болуп, центри, очогу болуп турганда дин душмандар болуп көрбөгөндөй чабуул жасашкан. Ар кандай агымдар чыккан, элестетиңиз. Ар кандай адашкан агымдар чыкканда имам Ашари рахимахуллах Курандын, сүннөттүн, сахабалардын түшүнүүнүн деңгээлинде бүткүл алымдарга жооп берген. Бияктан имам Матуриди чыккан рахимахуллах. Эки алым Ахлу Сунна вал жамааттын желегин көтөрүп бергендиги үчүн, экөө тыйындын эки тарабы болуп көтөрүп бергендиги үчүн алымдар ал заманасында бөлөк күчтүү алымдар болгондо карап туруп, ар бир сөзүн эректен өткөрүшкөн. Кана имам Матуриди айткан сөздөрүн карайлычы. Лупа менен текшергендей. Жазган китептерин караса, бүт мурдагы сөздөн ашыкчасы жок. Болгону мурдагы жол менен кеңири түшүндүрүп берип атат. Мисалы, чубак устазыбызга чейин башка устаздар жок беле. Раматылык бар эле. А устаздын өзгөчөлүгү эмне болду? Ошол мурдагы нерсени заманга шай, кыргыз тили менен үрп адат санаага кынапташтырып туруп жеткиргендигинде болуп атат. Болбосо бардыгы эле бир сүйлөйт. Болгону бирөө ошол нерсени бал ширин тилге сала албай, жеткире албай, жарды түшүндүрүп коет. А устаз ошол эле акыйкатты кенен түшүндүрүп берет элге. Мындай жеткиликтүү жол менен. Шыпыргыны көтөрүп койсо эмне болот? Алган удобный болот, ыңгайлуу болот депчи. Ал ниетке жараша деп мындай. Ошол эле акыйкатты бирок мындай сонун түшүндүрүп бергенде имам Матуриди, имам Ашари рахимахуллах чөнтөгүнөн бир жаңы ой чыгарып, бир агым болуп кеткен жок. Курандын, сүннөттүн ага чейинки жеткен устаздардын тартибинде мурда болуп чыкпаган агымдарга мурдагы жол менен жооп берип, кеңири түшүндүргөндүгү үчүн гана бул кишилердин ататы алып калды. Болбосо жол бирөө гана. Түшүнүңүздөр да. Жашыл көчөт китебинде кеңири келген. Башка бөлөк акыйдалар бар. Ал акыйданы Ахлу Сунна вал жамаадан адашып кеткен акыйда деп айтабыз. Мисалы, ошол эле Орто Азиядан Тирмиз деген жерден Жахм ибн Софван деген адашкан алым чыккан. Не деп айткан? Тозок менен бейиш булар түбөлүк эмес, убактылуу гана. Бейишке келгендер, бейиштин ырахатын көрүп жок болуп кетет, тозокко киргендер азабын көрүп жок болуп кетет дейт. Бул Куранга да сүннөткө да каршы. Бул каяктан чыгарды бул сөздү? Туура эмес, акылы менен чыгарды. Эмне деп? Тозок менен бейиш түбөлүк кала турган болсо Аллах Таалага шерик, Аллах Таалага душман, атаандаш болуп калат. Аллах түбөлүк калуучу, а булар да түбөлүк калуучу. Демек, экөөнү бирөөсүн жокко чыгарыш керек. Аллахты жокко чыгара албайбыз, анда мусулман болбойбуз. Демек, бул жерде курбанчылык чалына турган бейиш менен тозок курбан чалабыз дегенде. Андай эмес, сиздерге суроо. Бейиш менен тозок өзүнөн өзү түбөлүк калабы же Кудайымдын өкүмүнө баш ийип түбөлүк калабы? Болду, анда эч кандай каршылык жок да бул жерде. Анан экинчиден анын сөзүн алсак, анын адашы жана башка акыйдалар бар деп атпайбыз. Акыйда дегенде башка адашкан түшүнүк ээлери бар. Жахми жамаат эмне дейт? Анда капыр адамдар минтип айтат, бул жахмиңер өтө жакшы адам тур. Эмнеге?
Бул дүйнөдө өзүбүздү зинага барбайдың деп чектеп кыйналып эмне кылабыз? Жыргап жашай берели, эртең тозокко түшсөк деле акыр түбү жок болот турбайбыз дейт да. Туурабы? Ойлонгон демек бул адашкан агым. Сизге бир эле түрүн айтып берип атам.